Урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, урматтуу кыргыз кандаштарым. Өз мекенибиздеги жумушсуздуктун кесепетинен, жумуш издеп ушул Орус жергесине Москва шаарына жумуш иштеп үй бүлөбүздү багуу максатында келгенбиз. Кыргызстанда миграция башталгандан берки 25 жыл аралыгында кыргыздар кандай гана кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрдүк. Бирок азыр дагы ал кыйынчылыктар толук жоюлуп кеткен жок. Ар бирибиз иштеп жаткан ар бир тармакта ар кандай кыйынчылыктарды күн сайын кездештирүүгө болот. Берген жумушун бүтүрүп бергенден кийин тиешелүү акысын ала албай жүргөн кыргыздарды күн сайын кездештиресиң. Мындай көрүнүштөр көбүн эсе курулуш тармактарында байма-бай кездешет. Акысын ала албай жүргөн кыргыз кандаштарыбызды жолуктурган сайын жүрөгүбүз канап, боорубуз ооруйт. Кыргыз кандаштарыбызды алданып калуудан сактоону максат кылып, биз өзүбүз курулуш жана клининг тармагы боюнча ишкана ачып, ишке киргиздик. Биздин ишкана эмгек келишимин түзүп, сиздерди жумуш менен камсыз кылат жана сиздин айлык маянаңызды өз убагында алууңузга кепилдик берет. Биз ошону менен бирге эле сизге ар кандай юридикалык кеңештерди бекер көрсөтөбүз. Биз бирдиктүү ынтымактуу болуп, бири-бирибизге жакындан колдоо көрсөткөндө гана мекенибиз гүлдөп өнүгүп, өз мекенибизде эмгектенип, башка улуттар кызыгуу менен караган улут болууга жетишебиз. Келгиле мекендештер, келгиле кандаштар. Биз менен бирге чогуу эмгектенип, дагы да ушундай кыргыздардын ишканаларын көбөйтүүгө жетишип, башка улуттарга көз каранды болбой, алданбай, биз улуу Манастын урпактары экенибизди дүйнөгө тааныталы.